Баткенде шахта урап ичиндеги киши изделүүдө. Баткендин Сүлүктүү шаарында шахта урап ичиндеги калып калган киши изделүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Куткаруучуларга билдирүү кечээ 22 декабрь күнү саат 10:40 келип түшкөн. Кырсык болгон жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1 өзүнчө мобилдештирилген Тоо Кен куткаруу взводунун 16 куткаруучусу, тез жардам кызматынан 1 бригада, Ички иштер министрлигинен 1 экипаж, шахта башчысы жана 20 жумушчусу тартылган. Учурда издөө иштери уланууда. Өзбекстандагы мечиттеги жаңжал киши өмүрүн алды. Өзбекстандын Сурхандария облусунда мечиттеги жаңжалдан бир адам көз жумду. Окуя 22 декабрда эртең менен Шерабад районундагы чоң мечиттердин биринде болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кабарлагандай, жаңжалда мечиттин хатиби бычакталган. Баштапкы маалыматтарга караганда, жергиликтүү тургун мечит кызматкери менен сөз талаша кетип, жанында көтөрүп жүргөн бычакты ага сайып жиберген. Жабыркаган дин кызматкери ооруканага жетпей каза болгон. Окуя кылмыш кодексинин 97-беренеси атайлап киши өлтүрүү менен иликтенүүдө. Шектүү кармалып сурак берип жатканы кабарланды. Башкы прокуратура 45 миллион сомдук 5 жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бишкек шаарынын прокуратурасы Ахунбаев көчөсүндөгү жалпы аянты 0,85 гектар болгон жер тилкесин муниципалдык менчикке кайтарды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка караганда, аталган жер 2009 жылы Бишкек мэриясынын токтому менен маданий жана ден соолугун чыңдоочу комплекс куруу үчүн ЖЧКга 49 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Бирок ЖЧК аталган токтомдогу түзүлгөн келишимди талаптарын одоно бузуп, жер тилкени бүгүнкү күнгө чейин өздөштүргөн эмес. Ал эми аталган ЖЧКнын жер пайдалануу боюнча карызы 2011 жылдан бери 2 миллион 185 миң 560 сомду түзгөн, деп жазылат маалыматта. Прокуратурадан билдиришкендей, ушул жылы ижарага берилген жер тилкелерине байланыштуу 18 мыйзам бузуу аныкталган. Жер тилкелерин ижарага алгандар жерди иштетүүдөн эмес, пайдалануу укуктарын үчүнчү жактарга сатуу жолу менен пайда көрүүнү көздөшкөн. 2020 жылы келтирилген прокурордук актыларынын жыйынтыгы менен мамлекетке 8 миллион 247 миң 936 сом акчалай түрүндө жана 45 миллион 68 миң 357 сомго бааланган 5 жер тилке муниципалдык менчикке кайтарылган айтылды.